Маркум өзү келсин. Жогорку сот көмүр карьерин басып алган рейдерлерди колдоого шылтоо тапты. Жогорку сот рейдерлер басып алган Уташ көмүр кенинде лицензияны маркум ишкердин үй бүлөсү менен өнөктөштөрүнө кайтарып берүүдө баш тартты. Баш тартууга арыз менен сотку компаниянын негиздөөчүсү өзү эмес, өнөктөштөрдүн бири кайрылганы себеп болгон. Ал эми компаниянын негиздөөчүсү 2019-жылы сот териштирүүлөрү башталганга чейин эле көзү өтүп кеткен. Бар мүлкүн сатып, Баткендин Кадамжай районунда Уташ көмүр кенин иштете баштаган ишкер Шабданбек Калимбаевдин окуясын клуб 1 жылда мурда кеңири айтып берген. Ош шаардык Кайгул милициясынын башчысы Болот Нурматов башында турган баскынчы чиновниктер бизнесмендин күтүүсү сооруп, андан соң дүйнөдөн өтүп кеткенинен пайдаланып, адамчылык жол менен көмүр кенин тартып алып, анын лицензиясын Ысмантоо компаниясына өткөрүп берип салышкан. Маркум Шамданбек Калимбаевдин үй бүлөсү жана анын өнөктөштөрү рейдер менен соттошуп башташкан. Болот Нурматовдун шериктери соттон утула башталганда Кайгул кызматынын башчысы компанияны $520,000 алдаганча таасирдүү кишиге Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулуна сатып салган. Депутат Ысмантоо компаниясын сатып алганын танган, бирок клуб өз сүйлөктөөсүнө анын бул компания менен байланыш тапкан. Кендин негиздөөчүсүнүн жакындарын жана өнөктөштөрүнүн айтымында Коргонбай уулу анын парламенттеги кесиптеши ОКМКнын башчысынын иниси Шайырбек Ташиев менен бирге иштетип жатат. Маркум Шамданбек Калимбаевдин үй бүлөсү жана өнөктөшү рейдерлер менен 2020-жылдан тартып эле соттошуп баштаган. Ушул 4 жыл ичинде алар кендин лицензиясы мыйзамсыз өтүп кеткенин далилдешип, ал эми баскынчы милиционер Болот Нурматовдун шериктери соттолгон. Бирок 2023-жылдын декабрында Жогорку сот Уташ кен лицензиясы Ысмантоо компаниясына мыйзамсыз берилип кеткенин таануудан баш тарткан. Судья арызды юстиция министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнгө чейин компаниянын жетекчиси болуп турган маркум ишкер өзү эмес, анын өнөктөшү берген деген жүйүүгө таянып жатат. Ошентип Жогорку сот Уташ карьер негиздөө үчүн болгон мүлкүн сатып, акча каражатын жумшаган маркум ишкердин аялын, артында калган 3 кичинекей баласын коржойлок калтырды.